Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн математика сабагы 4-класс. Темасы көлөмдүү фигуралар. Алардын ичинен куб фигурасына көңүл бурабыз. Сабактын максаты: биринчи, көлөмдүү фигуралар менен окуучулар таанышышат. Алар менен бирдикте ар түрдүү мисал маселелерди иштегенге үйрөнүшөт. Экинчи, турмушта дагы көлөмдүү фигураларды байкап изилдешет. Үчүнчү, окуучулар биримдүүлүккө, кечиримдүүлүккө тарбияланышат. Балдар, сабакты баштаардан мурун жагымдуу маанай түзүп алалы. Жаз келип, күн жылып, жылуулукту бизге тартуулап турган кези. Ар бириңер жакындарыңарга, досторуңарга жылмаюу менен жагымдуу жылуулук тартуулагыла. Эми балдар, бүгүнкү темага арналган мисал маселелерди иштеп баштайбыз. 1021 номер. Номердеги биринчи квадрат болгон фигурага баарыбыз көңүл бурабыз. АВСД фигурасы бул жалпак столдун, китептин бетине батат. Балдар, көңүл бургулачы. Экинчи фигура бул куб. Куб деген фигура 6 грандан турат экен. Анын бир жак краны жерге жатып турат. Калган грандары столдо жатпайт. Алар мейкиндикте болушат. Алардын бирдей 6 грандары менен таанышабыз. Андан тышкары балдар, анын 12 кыры болот экен. Мына ушундай фигуралар көлөмдүү фигуралар экен. Балдар, турмуштан дагы кубка окшогон ар түрдүү нерселерди тапсак болот экен. Мисалы, кубик Рубик, биз ойноп жүргөн кубик Рубик дагы куб деген фигурага окшош экен. Андан тышкары үйдүн дагы ушундай түрлөрү болот экен балдар. Көрдүңөрбү? Бул дагы бир жагы менен жерге жатып турат. Коробканы байкасак дагы куб формасына окшош келет экен. Эми балдар, кийинки номерге көңүл бурабыз. Кубтун грандарын, кырларын атап тамгалар менен жаз. Мунун канча кыры бар? Гранычы. Канча граны жана кыры бизге көрүнбөй жайгашкан дейт. Ошондо балдар, 3 граны жана 3 кыры бизге көргөзбөй жайланышкан. Грандары, силер көрүп тургандай 6 граны бар экен. Аны тамгалар менен белгиледик. Жана ошондой эле 12 кырындагы тамгалар менен белгилеп чыктык. Адатта көлөмдүү фигураларды чиймеде сызык менен белгилешет. Ал эми көрүнбөгөн кырлар үзгүлтүктүү сызык же болбосо штрих менен белгиленет экен. Балдар, мына силер көрүп тургандай, көрүнбөгөн жерлери штрих менен белгиленет. Кийинки 1023 номер. Жашылча дүкөнүндө 2 тонна 400 килограмм картошка сатылды. Ал сатылган пияздан 8 эсе көп. Бардыгы канча жашылча сатылган туюнтма түзүп чыгарат экенбиз балдар. Биз азыр туюнтма түзүп көрсөтөбүз. Мына ушул туюнтманы текшерип көргүлө. Туура чыктыбы
же туура эмеспи? Кийинки 1024 номерди карайбыз. Биринчи сумманы санга бөлүү эрежесин пайдаланып чыгардык. Экинчиси ар бир кошулуучуну санга бөлүп, тийиндилерди кошуп коюу жетиштүү. Эми балдар кичине эс алып, физ минуткага көңүл бөлөлү. Кайрадан сабакка көңүл бурабыз. Азыр 1025 номердеги татаал теңдемелерди аткарабыз. Биринчи теңдемени карайбыз. Биринчи теңдемеде барабардыктан кийинки сандарды көбөйтүп алып, жөнөкөй бир амалдуу теңдемеге айлантып алып чыгардык балдар. Ал эми экинчи теңдемени силер дагы барабардыктан кийин бөлүүнү аткарып алып, бир амалдуу жөнөкөй теңдемеге айлантып алып чыгаргыла. Азыр 1026 номер. Көбөйтүүчүлөрдүн ордун алмаштырууда көбөйтүндү өзгөрбөйт балдар. Балдар өзүңөр дагы x-тын ордуна каалаган санды коюп көргүлө. Балдар, үйгө тапшырма 1027 номер. Кубтун көрүнүп турган кырларын тамгалар менен белгилейбиз. Андан кийин ошол грандын аянтын таап коебуз. Андан кийинки номер 1028 аянт чембирдигинин барабардыгын табууда майдалап же ирилетип аткарасыңар. Балдар, бүгүн биз пайдалуу ишти жасаганга аракет кылалы. Үйдөн бош убактыңарды текке кетирбей, мына ушундай бүгүнкү темабызга ылайыктуу куб формасындагы ар түрлүү кагаздарды пайдаланып, коробка жасасаңар болот. Балдар, бүгүнкү тема силерге түшүнүктүү болдубу? Эгерде суроолоруңар болсо, WhatsApp аркылуу бере аласыңар. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.